Айбек Абдылдаев, музыкант, аңгеме. Оқыған жана аудиолоштырған Адилет Чубаков. Соттолуучу, сизге акыркы сөз. Айтар сөзүм жок. Дул дуюп, тагдырына, Кудайга, төрөлгөнүнө, сотко, баарына тарынгандай башын көтөрбөдү. Кара мантия кийген тыржыйган арык, оорукчан кишидей жүзүн тырыштыра берген судьянын угулар угулбас үнүнө үп залдын ичиндеги алка-шалка тердеп, жүз арчысы менен терини арчып, ойдолоп олтура албаган кишиге баары дым болуп кулак түшүп калды. Кылмыш кодексинин 267 беренесине ылайык зал ичинде тыржыйган арык судьядан башка эч ким дем тартпай отургандай. Бирөө жөтөлсө баары жек көрөт деп, бир сөздү сыя өткөрүп жибербегей элем дегендей делдейишет. Темир тордун артындагы жашы 30дарга келип калган орто бойлуу, кара тору жигиттин алайган көздөрү чанагынан чыкчудай ан сайын чоңоюп, ар бир сөз өзүн кескилеп жаткан бычак сыяктуу жүзүн тырыштырып коет. 268 берененин оңбой калганго катуу күн. Алдыда отурган кемпирлердин бири шуу үшкүрүп жиберди. Бирөө бышылдап, жашка моонуп, ыйлап баштады. Тынч олтурабыз, тынчтыкты сактайбыз, деди соттун катчысы болуп отурган сары чач келен. Күчөтүлгөн режимде 8 жылга эркинен ажыратылат. Зал ичи чур эле дей түштү. Төрүмдөн көрүм жакын деген жанагы кемпир судьяны каргап шилеп жиберди. Алаты, Кудайды карасаң боло, бирөөнүн айдай баласын ак жеринен күйдүрбөй. Жыгач балкасын үстөлүнө бир чапты дагы судья залдан чыга жөнөдү. Балка үстөлгө эмес, так чокусуна урулгансып, дүп этип кулап түштү бирөөсү. Судья карап да койбоду. Анан эси болуп калган аялдын бетине суу чачып, чакчалекей болуп калышты. Темир тор артындагы жигит менен коштошуп калууга сүрүлүп, зал ичи котолоп, кымкут болуп кетти. Эсин жоготкон аял соттолуп жаткан жигиттин апасы эле. Анын багар көрөрү жалгызы соттолуп жатса, эси омоктургай чымын жан чыркырап кетсе гана эле. Көзүн алаңдатып, эми кандай болору мээсине илинбей, акыркы үмүтү соолуп, көп ичинен апасын издеп, колун кармап кайрат айткандарды көзүнө илбей, ызасы алкымын бууп, буулдап, ыйлап жиберчүдөй болуп, кайран жигит эки аскердин коштоосу менен залдан чыгып баратты. Ушинтип элеби? Ушинтип эле камалып кетеби? Чыгып баратып көрдү. Ошол баягы кишини көрдү. Эниңди акмак, түйүңгө жетем. Катынсың сен, көтсүң. Анын кимди сөгүп, кимге ызырынып, кимдин мурдун жалпайтам деп атырылганына көпчүлүк маани бербеди. Эки аскер булкулдатып, сүйрөп чыгып кетти. Сотту сөктү го деди буга маани бергени. Ал сөккөн киши баягы той ээси эле. Ооба, оолун үйлөгөн той ээси. Мунун баары тойдон башталган. Жанагы кара тору жигит музыкант. Комсомол тойлор ошол маалда элдин театры, концерти болуп калган убак эле го. Ой, ошондо мунун дагы шайтаны семирген. Семиргенде да куп семирген. Жашоонун маани маңызы мурдагыдай болбой, кара жандын амандыгы, кара курсактын камы, жан жыргалы, өзүм дегенде өгүздөй күч тапкан, башкаларды чымындай көрбөгөн өзүмбек, өзүмгүлдөр ошондо талап этин бербей жайнап чыгышып кулпурушкан. Кийин аларды уругу чырмооктой болуп, тамыры менен жулуп ыргытсаң, башка жерден көктөп, өрттөсөң кайра баш көтөрүп кулпурат. Жетим баладай болуп кароосуз калган айылдарда жашоо агымы башкача акшо. Бирөө өлсө чогуу барып көмүп, кайгырып арак ичип, кайра ырдап, аягында мушташып тарачу. Бирөө той кылса кубанып арак ичип, мушташып, анан эртеси кайгырып калышчу. Матыш карындашы турмушка чыгып кеткенден кийин музыкалык окуу жайды бүтүрбөй баса берди. Апасына каралашар эч ким жок эле. Анын үстүнө Шопен Мопенин, Бах Сахың мунун мээсине кирбей койду. Олутту тагдыр күтө турган кырдал эместер эле балким. Эч ким олуттуу болбой калды да. Жазуучуларын кайырчыдай, обончуларын эшик ырчыдай эле байдын босогосун сагалап калды. Ошондо биринекинин бодо малын сатып,
Жапондордун Yamaha компаниясы чыгарган музыкалык аспабы менен килтейген 2 үн күчөткүч майда чүйдөсүн түгөл сатып алды. Буга бир агай ошондой кеңеш берди. Хандын баласындай жашайсың деди. Үй амана керек болуп атат, той бар эле деп келишет айылдагы коолук шумдугу жок кишилер. Сыртындагы англис тилиндеги жазууну окушкандагысы. Үй амана даңкылдап, айыл ичи шаңга толуп, абышка кемпир түнү менен уктай албай каргап шилеп, жаштар айылды чаңын эшектер кырман баскандай сапырып, жерди өчүбардай тепкилешип, өзүндөгү арман занын баарын чыгарып бийлеп, бир айдай желе чыгып жүрүшөт. Чын эле, хандын баласындай болбосо да, байдын баласындай жашап калды. Колунан акча үзүлбөйт. Азан чакыргандагы аты Мамат Ибрайым. Бирок айылдаштары Матыш деп жүрүп, чын аты эбак унутулган. Матыш аталаш тууганынын Волгасы менен ушул чөлкөмдүн кайсыл айылында той болсо, ошол жерде. Өгүнү тойдо сөөк талашып, кокуй сөөк эмес, жирик талашып, мушташ чыгып, аз жерден аппаратын талкалап сала жаздашты. Жаңы эле куда болгон кишилер улуу кичүүнү көзгө илбей, айда төбөлөштү. Той токтоп, үйлөнүп жаткан жигиттин шагы сынып турган. Кыз ыйлаган. Бул болсо коркуткан киши болуп, баарын жыйнап баса берди. Кап десең. Мантыштын үйүндө жапжаңы девиатка токтогон күн айылдагылардын эсинде. Айылга машина аттуу дегеле сейрек келчү да. Чоң кичинеси эрмектеп калар эле тегеректеп. Матыш да унутпайт. Эми бир өмүр унутпас муну. Сентябрдын 12-си болчу. Жүгөрү кайрып апасы экөө там аркасында жүргөн. 12-си эле. Бул 14-үндө шаарга барып, сүйлөшкөн кызына жолукмак. Айтурган жайкы каникулдан келип, окуусу башталды. Быйыл акыркы курста. Ысымы ушундай, Айтурган, жалгыз кыз. Туулганына эмес, турганына сүйүнүшкөн кыз. Чыйым терин бүтсө үйгө турбайсың. Той топуруң башталат да. Будайды дагы бир отоло тегирменге тарттырып келип бер, деди апасы жүгөрү кайрып отурганда. Ошентейин, азыр киши көп деп атышат. Биринчи билип келейинчи. Айылда үйлөнөм деген каалоосун билдириш үчүн балдар атасынын бут кийимине жүгөрүнүн мар деген тыгып салат. Матыш ошону ойлоп ичинен күлгөн. Жүгөрү кайрып олтуруп. Бирок атасы кайтыш болгонуна көп болду. Апасы муну үйлөн деп айта элек. Кебетеси чоң көрүнгөнү менен жашы 23 эле. Ит арсылдап, бирөө матыштап кыйкырып калды. Муну такыр эле башка райондон издеп келиптир. Матыш сенби? Деди орто жаштагы керсейген, төбөдөн сүйлөгөн неме. Менмин. Салам алейкум. Алейки. Той бар эле, карап ордо. Алыско. Өзүңөрдө жокпу башка музыкант? Биздегилер бошобой калды. Акыңды эселеп беребиз. Канчасы? Октябрдын 4-үндө. Карабоору те Тажикстан менен чектешкен чек арадагы тоолуу айыл эмеспи? Мунун айылынан 300 чакырымдай бар го. Эселегенде канча? Канчага чыгасың бу жерде? Аргандай 300-500 сом болот. 1000 сомду таза аласың. Машинанын майын өзүнчө төлөп бересиңерби? Деп шарт койду Матыш. Ал жагынан эч камсанаба, тууган. Акча берсе төштүктөй жердин 7 түбүнө кирип кетиштен тартпайт го. Карабоорго 3 аптадан кийин жөнөдү. Аталаш тууганы эски Волгасын майлап түзөп, тимеле Кашкарга жетет деп бар палаңдап алган. Өз районунан алыска чыга бербеген кишиге кызык болсо керек. Улуу тоолорду аралап кете беришти. Жол бузула баштаган экен. Бирде түз, бирде өңгүл дөңгөл, бирде бел, бирде ылдыйыш, кээде чөл сыяктуу каркыраган тала, бирде карагайлуу чер. Тууганы өткөн кеткенди кеп салып барбалактайт. Бул Айтурганын эстеп, акыркы жолукканда эзиле өбүшкөнүн эстеп, ичи муздап, кайра өрттөнүп кетип баратышты. Жолдо чегарачылардын постунан текшерип өткөрүштү. Чегара аймагына ушинтип кирет тура. Автоунада эмне бар? Артын ачыңыз. Аскерлердин айткан дегени менен болду. Тамеки жок беле? Деди самтыраган аскер формасы чак келбей, талактап турган, шамалга жүзү тоотугуп, бети жарылган арык жокер. Бар. Чөнтөгүнөн бир куту комуз тамекисин алып сунду дагы. Ала бергиле, менде дагы бар, деди ак көңүлдүгү кармаган тууганы. Тиги жүдөмүш аскер ыраазы боло баш ийкеди. Берки чукчуңдап турган шериге муздак тиктеди дагы. Чегара аймагына атайын уруксат менен келиш керек. Силерди өткөрө албайбыз, деди. Акелеп жакелеп жалдыраганга өттү эми тууганы экөө. Көрсө кичине тыйын берсе болмок экен. 25 сомун алып,
ак жол деп койду. Буларга да кыйын. Кичине куунак көңүлдөрү чөгө түштү тууганы экөөнүн. Анан аскер темасынан сөз жалгап калышты. Өзү эптеп аскер кызматынан калып калган, акча берип. Жокерлер ачка калып, каткан нан кемирип жатыптыр деп сөз кылышар эле. Мурун аскерге барып келгендер өздөрү далай кеп салып беришкен. 2 үй өткөн кошунанын уулу аскерден жинди болуп келген. Көчөдө козулакты так көтөрүп алчу бакыртып эле. Мектептен келе жатып, ошол үйдөн өтүштөн зар канышат болчу. Бирде торпокту көтөрүп жерге урган. Ошол тууралуу тууганы экөө сүйлөшө кетти. Анын уктап жатканда деттер башка чапкан экен. Апасы айткан жердин 7 түбүндө бок барбы деген кара боорго түш ой кирип келишти. Той ээси сөөк саактуу, эткел киши экен, бардар турат экен. Тун оолун үйлөп жатыптыр. Той 2 күнгө уланды. Чаң сапыра бийлеп, арактан шыңгытып, аягында мушташып барып жаштар турады. Эртеси кызмат кылган келиндер от жагып, суу ташыган, орто жаштагы кишилер топ чарып бийлешти. Ырдашты, бал чактап жеп ичип, түшкө жуук аларда дымыды. Булардын үбаманасынын үнү түшкө барып өчтү. «Эй, жигиттер чарчады. Укта бе салганга жай даярдап бергиле», деди бир убакта 5-6 киши менен үйдөн чыккан той ээси. Бир топко уктаптыр. Бакашакадан ойгонду. Тойдон тарагандар бир уктап, кайра келип дуулдап, бирөө тост айтып жаткан экен. «Нан болсун, ыр болсун, 2 жаш бактылуу болсун». Күн батып баратыптыр. Кызарып, тез аңкайган тоо артына кулап түштү. Айыл какыраган эле талаага жаңы түшүп жаткан конуштай көрүндү. Антайын десе, тамдардын баары эски, кейсинин дубалы урайын деп калган. Бирок бир дагы дарак жок экен. Куурай жок эй. Жер шарты ушундай дешти. Ошого малдын туягын санап жупуну турушат экен. Той ээси малдуу неме болсо керек деп ойлогон ошондо матыш. Ал убада кылгандай эле 3 эсе көп акчаны чөнтөгүнө тыгып, машинесине май коюп, аппараттарын жүктөтүп берди. Каяка силер? Ырдагыла. Мастардын бири автоунасын жылдырбай кыйла ора кылды. Бирдемеге алаксый түшкөн той ээси аны көрө калып, ызырына сөгөп, жаза-уза муштап калды эле, жанагы эркол чымын куюм болуп, жок болуп кетти. Айылдан чыгарда тууганы эс боло калды. Чегерачыларга бир бөтөлкө алып албайлыбы? Тууган, дүкөн каерде бар? Бурулушту көрдүңөрбү? Эшектер турат го? 3 эшек турганбы? Ошондон кайрылсаңар, маданият үйү деп жазылып турат. Азыр ошо жерде магазин. Жолдо баягы чегерачыларга кайра салам айтып өтүштү. Той кандай өттү? Жакшы, зор өттү. Силерге кешик ала келдим. 2 чегерачынын өңүнө кызыл жүгүрө түштү. Жакшы жетип алгыла. Бирок жакшы жетпей калды. Аларды милиция жарым жолдон тосуп, баарын чачып текшерип, иттерин шимшилетип, жүрөктөрүн оозуна кептешти. Тууганы кийин абакта жатканда айткандай, шымына сийип алышты. Бир окумда үн күчөткүчтөрдүн ичинен таңгак наша таап чыгышты. Аны качан, ким ачып, толтуруп салган. Нес болду. Тууганы ыйлап жиберди. Бизде атайын салып беришти, акебайлар. Көрсөтүп беребиз. Кимдин үйүндө той болгонун. Биздин эч кандай тиешебиз жок. Билген болсо Кудай урсун. Нан урсун. Урбайт. Ушу күнгө чейин эч кимди ура элек. Салгыла машинеге. Тууган безилдеп жиберди. Өзү түтөп кетти. Ой буйга койбой колдорун кайрып, экөөнү тең алып барып район борборундагы милиция бөлүмүнө камады. Музыкант болуп келгенине ишенбегендей түр көрсөтүштү тергөөдө. Баягы той ээсин да алып келип, буларга беттештирди. Билбейм дегенден башка сөз чыкпады андан. Бирок моюнуңа ала бер, чыгарып кетем, акчага маарытам деп киши салыптыр. Тынбай булар жаткан СИЗОго тамак аш, тамеки жеткирип турду. Матыш сөзгө келбеди, ызырынды. Тууганы болсо кичирейип, жүдөп, биттеп кетти. Акыры өзү моюнуна алып, тууганын эркиндикке чыгартты. Аяды байкушту, 3 баласы бар. Мунун өзүн ким аяп, ким боортолгойт. Курган апасы ушул азапты көтөрө алабы, жокпу деп коет. Неси болсо дагы соттон акыр аягына чейин акыйкат чечим үмүттөндү. Тууганы ошол бойдон жим болду. Байкуш акыйкат издеп, адилдикти талашууга жүүнү бош неме. Той ээси болсо уялбай сотко келгенин карасаң надан. Ал надандык кылганы турган иш. Аны саан уйдай саашты.
акчаны шыкап берди аларга. Айла амалдуу болгон үчүн мунун каналы аркылуу далай баңгизат өткөн. Түрдүү ыкма менен эч нерседен бейгапар кишилер алып өтүп берчү да. Өздөрү да билбей кала беришет эле. Бул жолу муну бирөө сатып кетти. Антпесе каяктан билмек эле. Той ээси сотко тиши өтпөй калгандан кийин Матышты түрмөдөн жинди деген аныктама менен чыгарып алуу жагын сүйлөшүп бышырган. Сотто ошону Матышка өз оозу менен айтайын деди. Жаш музыкант жигиттин тагдырын бузуп, каргышка калбайын деди. Бирок ага каргыш айткандардын үнү угулчу болсо, жинди канага өзү түшүп калат беле, ким билсин. Бул маалда өң далаттан кеткен аялга тез жардам автоунаасы менен келген доктурлар ийне сайды. Машинеде эле жата турсун, 10-15 минутта дешти. Кагылайын, уулуң акталат. Үмүт үзбөгүн. Адвокат айтты го, дагы даттанам дейт. Мындан чоң сот бар экен. Аялдын жанындагы жалынып жалбарган кемпир бир тууган кайын эжеси. Сотко келген айылдаштары да кете албай, дарактын көлөкөсүнө үймөлөктөп, бир дары ичинен чын эле наша ташып жүргөн бекен деп күмөнсүп, ошентсе деле апасын аяп, баласын аяп, боор оруп турду. Эми айылдын шаңы өчүп, музыка жаңырбай калды деп ойлоду кээси. Эшим, сенин балаң каңгыратып үйрөнүп жүрчү беле? Чертет кадырыс эле. Анан айындырдаганда үйдөгү кандектин да куйругу шыйпаңдап кетет. Дуу күлүп калышты айылдаштары. Алар жана эле бушайман болуп, кайгырып турушкан. Ар салаңдап, арсыз күлүп жатышты.